кышта иштеткен эмеспиз. Отунбаев фондунун каржылоосу печкендерди, батарейкаларды алдык, солнечный панель, үйлөнү кышка да кайра жандандырдык да. Уже өзүнүн тогузду бере баштады. Үчөчүктөн азыр. Мынаны өчүрүп койсоң, инвертор уже иштей баштайт. 230 берет уже. Автоматически немеге өтөт да. Аккумулятордун тогу менен. Климаттын өзгөрүшү, аялдар тынчтык тиреги, гендер теңчилик, социалдык биримдик боюнча сабактарга катышып, мурда иштетип жүргөн күнөсканабыз бар эле, аны 2-3 жылдан бери каралбай калган эди. Анан ушул сабактардын негизинде дагы кайра жандандырып иштетип баштадык. Кыялданып жүргөн кыялдарым бар эле, галс боюнча дагы тренингке катышып, анан кыялдарыбыздан кагазга түшүргөндө мен биринчи эле солнечный панельди, күн панелини түшүргөнмүн. Анан тренингке катышып жүрүп эле анан аялдар тынчтык тиреги долбоору, анан грант жазып, кичи гранттарга долбоор жазып, анан долбоор аркылуу кыялыбыз ишке ашып, панелдерди алып орноттук. Анан бул печкелерди мындай чөпүлүп болуп туруп, астынан тупактын астынан бери эздеп неме кылып атабыз, негиздеп атабыз. Мүмкүн болушунча сууду экономдошко, аялана чөйрөбүздү тазалыкты сактаганга, пластик бутылкаларды эмелерди өтөгөнгө үндөп, өзүбүз дагы ошого аракет кылып иш алып барып атабыз. Тренинг окуулардын пайдасы биринчи өзүңдү өнүктүрүүгө чоң салым кошот экен. Мен дагы өзүңүз айткандай үй кожойкеси болуп эле жүргөнмүн. 2-3 жылдан бери ошо тренингтерге катышып, кыйла өзүмдү өстүрдүм десем жаңылышпаймын. Айлана чөйрөгө болгон көз карашы, анан өзүм эле өзгөрбөстөн коңшуларга айтып, ушундайлар экен, жашоодо ушундай жаңылыктар бар экен деп өзгөрүшкө, немелерге үндөп жатам мүмкүн болушунча. Колумдан келишинче анан тренингтердин пайдасы өтө зор. Жөн эле окутуп эле койбостон бизге мындай гранттардан жабдууларды алып берип атат. Тамчылатма сугарууду ишке ашырып жатабыз, сууду экономдош үчүн. Аялдар тынчтык тиреги долбооруна дагы чоң рахмат айтабыз. Бизди ушундай окууларга үндөгөн, гранттарды алып берип бизди колдоп турган, кыялыбызды ишке ашырган.